Апасынын сөзүн сүйлөгөн эркек менен жашоо кыйын экен деген пикир келип түштү. Бул көпчүлүк үй бүлөлөрдү аргасыздыкка алып барган. Көпчүлүк үй бүлөлөрдү оор акыбалга түрткөн түшүнүктөрдүн бири ушул. Жашоо, ал өзүнүнкүн алмайынча койбойт. Өзгөчө кыргыз үй бүлөсүнүн түптөлүүсү, кыргыз үй бүлөсүнүн маданияты көпчүлүк үй бүлөлөрдөн айырмаланат. Өзгөчөлүктөрү дагы бар, артыкчылыктары көп. Ал эмне дегенде, ар бир адам өзү жашап өткөн жолдон сөзсүз түрдө пайда алып калуусу жана ошол жашоону өз пайдасына иштетип калуусу бул акылмандуулукка кирет. Эгерде жашооңдун кичинекей бөлүгүн, жашооңдун кичинекей бир үзүгүн сен үчүн баалуу болгон адамдарга арнай албасаң, анда сен эмне кыласың жашоо куруп? Эң жакшысы сен жалгыз жашап өткөндүгүң жакшыраак болот. Айткым келген маселе, ушундай пикир калтырган адамдарга, ушундай пикирдеги адамдарга айткым келет. Силер дайым эле келин болуп кала бересиңерби, же чоң эне да болосуңарбы? Бул биринчи маселе. Силер урпак улап, эртеңки келечек муундан сый урмат көрүп, төрдө байбиче, чоң эне, тайэне болуп олтурганды күтөсүңөрбү, жокпу? Эгерде силер бүгүн ал менин сөзүмдү өз апасынан өйдө койсун, менин сөзүмдү апасынын сөзүнөн өйдө койсун десеңер, анда силер эртеңки кыйналып чоңойткон балдарыңардын алып келген келинчегинин сөзүн өзүңөрдүн сөзүңөрдөн өйдө коюп атасыңар. Азыр силер эртеңки азаптуу күндү даярдыгын көрүп атасыңар. Кээ бирки үй бүлөлөрдү биз эске алышыбыз керек. Алар кимдер дегенде, алар чындап эле жөнсүз, орунсуз келинге айып тагып, келинди дайым эле айыптап, үйдө кайсы бир көйгөй чыкса, анын күнөөкөрү келин болуп чыккан үй бүлөлөр да жок эмес. Аларды биз билебиз, аларды биз түшүнөбүз. Бирок жалпы эреже катары келинчектин сөзүн апанын сөзүнүн үстүнө коюу деген бул чоң адашуучулук. Муну силер жакшы көрөсүңөрбү, жаман көрөсүңөрбү, муну каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы, бул эреже. Бул жалпыбызга ата бабадан келаткан, келечек буунга өткөрүп бере турган алтын эрежелердин бири ушул. Билип койгула, эч качан күйөөңөрдү көндүрбөгүлө. Апаңдын сөзүнө караганда менин сөзүм өйдө болсун деп көндүрбөгүлө, себеби дегенде силер өзүңөргө аң казып атасыңар. Эгерде ошого көндүрсөңөр, эртеңки күнү балдарыңар чоңоюп, өзүнүн ээрчитип келген келинчегинин сөзүн силердин сөзүңөрдүн үстүнө коет. Ошондо андан кийин аттиң деп бармак тиштейсиңер, а бирок ал учурда ал пайда бербей калат.